Билбей кылган күнөөлөр тооба кылуу менен эле кечирилеби? Тооба кылуу менен кечирилет. Билип кылган күнөө деле кечирилет. Билбей кылган деле, билип кылган деле күнөөнүн баардыгы тооба менен кечирилет. Албетте, албетте. Бенделердин акысына кирген болсоңуз, же нерсесин алып алган болсоңуз, ал тооба менен тообанын ал жерде толук, то есть ал кечирилбейт. Бирөөнү ушактадыңызбы, андан кечирим сурамайынча кечирилбейт. Бирөөгө жала жаптыңызбы, андан кечирим сурамайынча кечирилбейт. Бирөөнүн буюмун алып уурдап алдыңызбы, же тартып алдыңызбы, алдап алдыңызбы, аны бермейинче кечирилбейт. Бенденин укугунда Алла Таала кечирбейт. Ал бенде кечирмейинче. Болбосо ал бендеге зулумдук болуп калат. Ошон үчүн Алла Таала адилеттүү. Жакшы түшүнүп алыңыз. Алла өзүнүн укугун кечире берет ал. Билбей намаз окубай жүрдүңүз, атайлап намаз окубай жүрдүңүз, эми тооба кылдыңыз. Я Алла, тооба, тооба, тооба кой. Алла Таала кечирим кечирет. Өзүнүн укугунда. Бенделердин укугунда андай эмес. Адам атабыздын боюнун узундугу 30 метр болгондугу чынбы? 30 эмес, 30дан узун болгон. Термизи шарифте келет, туулуху Адам алейхиссаламдын узуну ситтина зираан 60 газ зира. Зира деп ошо бир 60-65 сантиметр болот да, ошондо где-то 30дан ашык. Уламалар кеп жазып чыккан где-то 37 метр деген. Канча метр? 37 метр. Термизиде бар. Устаз, гусул жок, зикир чалса болобу? Болот. 5 убак парыз намаздар калган сүннөт намаздарды Алла казанын дейт. Алла казанын ордуна коет дейт. Ошол туурабы? 5 убак парыз намаздарды калган сүннөт намаздарды Алла казанын ордуна коет дейт. Ошол туурабы? Куранда 5 эле парыз намаз деп айтылат. Туугандар, мындай да, фарыз намаз 5. Сүннөттү окусаңыз, ал фарыз толуктанбайт. Ал толуктанбайт. Бул менен алданып калбаш керек. Фарыздын казаларын окуш керек. Жалкоолук кылбаш керек. Өзүбүзгө жол издей бербейли. Фукахалар бардыгын жазып койгон. Казалар тооба кылсаңыз кечирилет, өз убагында окубай койгонуңуз үчүн кечирилет. Бирок казаны сиз кайтарып беришиңиз керек. Мисалы, сиз 13 жашында сизге намаз фарыз болду. Окуган жоксуз 20 жашка чейин. Азыр эми иманга келип, охо, түшүнүп калдыңыз, динди түшүнүп калдыңыз, 7 жылдык казан окуп беришим керек экен деп. Тооба кылдыңыз, чын жүрөктөн тооба кылдыңыз. Ошо 7 жыл өз убагында окубаган кечирилет. Түшүнүңүздөрбү? Бирок мойнундагы бая карыз болго, ал кечирилбейт, ал тура берет. Мисалы, ошол 15 жашыңызда бирөөдөн акча алып алгансыз да, 5 жыл иштетип жүрдүңүз да. Эми кечирим сурап атасыз. Кечирип коюңуз, кечирип коюңуз. Ошо мейли ал кечирдим дейт. Кечирдим эмне? 5 жыл иштетип жүрүп кечиктирген, ошону кечирди, бирок бая карызды берет. Түшүндүңүздөрбү? Намазды да карызын бериш керек. Өз убагында окубай койгон ошол күнөө өзү чоң. Ошол өзү кечирилет. Ошого да шүгүр кылыш керек. Калган карызды бериш керек. Тик-такта бир видео жүрөт. Арабча тилди түшүндүрүп жаткан агай окшойт менимче. Ал жерде айтып жатат. Мамат, Тилекмат, Калмамат, Турсунмамат, башкача айтканда Мамат деген сөз менен бүткөн ат жаман мааниде болуп калат экен. Мат деген өлдү дегенди билдирет деп жатат. Бул чын эле ошондойбу? Айтыңызчы. Араб тилинде мат деп ушу өлдү дегенди айтат. Мамат деп ушу өткөндү айтат. Бирок мындай да туугандар. Бунун мааниси турду Мамат, ал Мамат, кандай Маматтар бар бизде көп го? Бек Мамат, азыр мына жерде бир тоон эле өзүңүз деле. Мамат, Телекмат. Ол мат, ал арабча сөздү ал. Түшүнүктүбү? Ал арабча сөз ал. Биздин кыргызча, диалект кыргызча сөздө бул ал маанини бербейт. Кыжалат болбогула. Андай болсо биз суу деген сөздү айтпай коюшубуз керек да совсем.
Су деген арабча жаман сөз. Түшүндүңүзбү? Мат деген сөз өлүү, су деген жаман сөз бул. Алга ол өлдү, иманы менен өлсө, су деген ол жаман сөз ал. Ал суну эмне деп айтабыз анда? Иә. Суну таксыр деп айтайлыбы? Жок, анда бул мындайда кээ бир сөздөр түрк тилде биздин кыргызча өтө уяттуу сөз болуп калат. Биздин сөзүбүз түрк тилге уят болуп калат. Кээде мына урду тилге, алардыкы бизге уят болуп калат. Кээде фарс тилде бир ошол эле сөз бизде жакшы эле сөз. Ал сөзгө айтсаң аныкында уят да. Ар ким өзүнүн сөзүн диалектикасында иштетилет, таксыр андай болбойт. Анда урмат деген биздин досторубуздун атын эмне кылабыз анда? Урмат. Матты алып салайын анда. Ур болобу анда, кандай болот? Ур кыргызча, мат дей турган болсоң ал арабча болуп. Бундайлар болбойт да. Нар деген мисалы анда от. Нар деген бизде аттар толтур го. Алардын бардыгында болбой калат. Кыскасы айтканда, тууган ар бир адамдын өзүнүн элдин ошол өзүнүн тили бар, ошол тилдин которо бере турган болсоң, анда бир сөздү мүчөлөй бере турган болсоң, ар нерсе чыгып кете бербейби? Мына эмне дейт азыр? Тилек, мат. Тилек жакшы да эми. Тилек, мат эми алганда тилек кыргызча болду, мат арабча болду, тилек өлдү деген болобу? Анда айтпайбы, анда урматты эмне дейбиз анда? Урду кыргызчасын алайлы, ур деген кыргызча, мат деген арабчасы, ур өлдүбү? Андай болбойт. Устаздын айтып атканы мындай болсо керек да. Толук айткыла, тилек Мухаммад деп айткыла деп атса керек да. Бак кыскарып кеткен да. Тилек Мухаммад деп айткыла деп. Тиги коркутуп атканда болсо мат ал өлүк деген болот. Мухаммад деп айткыла деп. Мухаммад деп аташ керек. Даргиндер деле Магомед деп эле жүрбөйбү? Туура? Эми туура эми, эгерде пайгамбарыбыздын атын Мухаммад деп айткан жакшы. Бизде Мукамбет деп дагы, Мухамбет деп айтаны нече? Жакшы. Байкем Россияда туугандар келип кет, ал арак ичип кетти дейт. 10 күнгө барсам деп турам, бирок барганда эмне амал кылсам болот? Кеңеш бериңизчи, жазакалла хайр. Дуа кылыңыз. Бул жерден эле дуа кылып баштап кичине садака кылыңыз. Ага дагы кичине белек алып алыңыз байкеңизге. Жакшынакай белек берип, курсагын жакшы тойгозуп, кичине мындай акыл эсине келген учурда анан даават бериң анан. Ыйлап даават бериң. Жакшы түшүндүрүң. Чөйрөсү жаман болсо алып баса бериң. Арактын үчүнөн, арактын айынанчы ушул ойдон жашоосу бүтүп кетет таксыр. Мен досум менен бизнес баштагам. Ал $8,000 мага 50-ге 50 деп берди. Зыянында да, пайдасында да ушул кылганыбыз туура элеби? Туура? Музараба деп коет бизде. 50-ге 50 деп акча алып берди. Сиз кызмат кыласыз. Эми сиз кыянат кылбаңыз. Канча тапсаңыз ошончо ачык айтып туруңуз. Мен ал акчаны башка партнерым менен 50-50 пайдасына да, зыянына да тең шерик болобуз деп товарга киргизип салдым. Шариятта ушул кылганыбыз туура элеби? Түшүнбөйм. Боло берет го. Сиз эгерде карап туруңуз. Будан бизнес кылам деп алып, башка бир бизнес берип эле, ал жактан кыркып, бул жактан алып, андай болбой калат. Сиз алдыңызбы иш кылам деп? Биринчи музарабада мындай да. Будан акча, менен жумуш. Так, ушу жумушту дайындаш керек. Кайсы жумуш кыласыз? Не жумуш кыласыз? Каерде иш кыласыз? Так, мен айттым, Бишкекте иш кылам. Болду. Эгерде Бишкекке деп берген болсочу, мен Токмокто иштей албайм ал акча менен. Эгерде Кыргызстан десе, анда мен Казакстан, Өзбекстанга иштей албайм. Эгерде айтса, дүйнөнүн любой бурчунан жасай бересиз десе, болду анда. Анда мен Аляскадан эле товар алып келе берем. Ошон үчүн музарабы жактакай сүйлөшүп алыш керек. Так. Экинчиси, канча убакытка чейин? 1 жыл, 10 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 ай, канчага? Жакшына чечип алайлы буну. Так, анан эмне менен иштейсиз? Темир менен, ун менен. Эгерде темир деп чектеген болсо, сиз унга иштеткенге акыңыз жок. Эгерде унга иштетип банкрот болсоңуз, анда сиз зыянга тең шерик боло албайсыз. Бардыгын сиз төлөйсүз. Кыянаттыктан. Түшүндүңүзбү? Бир топ маселелер бар, жакшынакай карап неме кылыш керек да, ортодо келишип. Ихсан корпоративинен үй жана машина алсак болобу? Азыркы Ихсан чыгып аткан эстегенде алсаңар болот.
Азыр Мухаммад Али деген дамла, алхамдулилля, аларга бардык ислам принцип каржылоолорун, договорлорун жана башкаларын иреттеп, көзөмөлдөп, алхамдулилля жардам берип, оңдоп, уже кыйла сабактарды алып, сертификаттарды алып, уруксаттарды алып иштеп атышат. Азыр эми алхамдулилля барып иштешсеңер болот. Устаз жакында эле үйлөнгөн. Аялым экөөбүз макулдашып, 3 жылга чейин балалуу болуу планын артка жылдырып турсак болобу? Охо. Анткени ал университетте окуйт. 3 жылга чейин ким бар, ким жок таксыр, Гарантия менен сүйлөсөңөр го. Үйлөнүүнүн максатынын бирөөсү балалуу болуу да. Түшүндүңүзбү? Пайгамбарыбыз үйлөнгүлө, балалуу болуп, көбөйгүлө дегенде, кыямат күнү сыймыктанам деп. Алла Таала эскертип койгон, силерге дагы, балдарга дагы рызкыны биз беребиз, коркпогула. Оору болсо бир бөлөк кеп. Оору болсо бөлөк кеп. Жөндөн жөн сактанган жакшы эмес. Дин соолугу жакшыбы? Кудайым берип аткан учурда алхамдулилля алып калыш керек. Кабыр бейиш тозок болгон толук ишеним эмне кылганда келет? Сахабалардай коркуу жашоого келбей жатат. Кабыр бейиш тозокту көп сүйлөш керек. Адам баласы ушундай да, кайсы нерсени ойлонсо, көп сүйлөсө, ошого мээнет кылса, ошого ишеним пайда болот. Хатын Куран пайдасы айтып беринчи, Куранды түшүнбөймүн, бирок күнүгө окуйм. Машаалла. Түшүнбөсөңүз да пайдасы көп муну. Түшүнсөңүз пайдасы дагы көбүрөөк болот, андан дагы. Ар бир тамгага 10 сооп берилет. Hazreti Ali разияллаху риваят бар. 10 сооп ар бир тамгага. Пайгамбарыбыз айтканда, алиф лам мим, мен буну бир тамга деп айтпайм. Алиф өзүнчө тамга, лам өзүнчө тамга, мим өзүнчө тамга, 30 сооп болот деген сөз да. Ким Куранда окуса, ар бир тамгага 10 сооп. Бир сооптун чоңдугу жер менен асмандын ортосунда мейкиндикке батпайт. Таразаны толтурат. Бул, субханалла, Hazreti Ali разияллаху буну мындай кылып койгон да. Ким намазда Куранды окуса, туруп, ар бир тамгага 100 сооп берилет. 10 эмес, 100. Отуруп окусаңыз намаздычы 50 сооп берилет. Намаздын сыртында даарат менен окусаңыз 20 сооп берилет. Намаздын сыртында дааратсыз окусаңыз 10 сооп берилет. Мына 10 сооп бар го? Даараты жок эле бир окуп атат да. Ошого берилет. Демек, машаалла, даарат менен окуганда, намаздын ичинде окуганда, кайра соо көп экен да. Апама келинчегим катуу сүйлөгөндөн кет бар дедим. Азыр да ачуум тарабай турат. Апам аябай капа болду. Талак түштүбү? Мен эмне кылганым туура? Талак түшкөн жок. Кет бар деген сөз менен сиздин жүрөгүңүздө талак берүү ниет болбосо, талак түшпөйт. Албетте, келинчегиңиздин апаңызга катуу сүйлөгөнгө таптакыр укугу жок да. Бул кичине көпкөндүк болот, жоксо кечирип койсоңор, мындай, андай болбойт да, келин кантип кайненесине катуу сүйлөйт. Койт ошол кайнене, апа, карап тур. Каарлыктан кээде сөздөр кайталанып калат. Каарлыкта адамдын пейили кичине жаш баладай болуп калат. Каарлыкта билип-билбей кээде урушуп койсо, келин ага теңелбей, жаш кое. Кичине сабырды көтөрүмдүү болуп, поптур деп коюп эле, унчукпай ишти кыла бербей. Каяш айтып, ага неме ачуусун келтире турган. Эми эмне кылат деңиз? Сиз апаңызга жакшы кызмат кылыңыз. Келиниңизге да жакшынакай түшүндүрүп башынан, ай, мындай деп. Сизди көрүп анан Кудай кааласа келер. Үй бүлөнү да бузбаң, кетирбең. Талак түшпөйт бирок. Вакыт болуп калдыбы? Аздан айтып коюңуз анан кийин. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.
صل على محمد اللهم رب мен Яндекс таксиде иштейм. Кейде по счетчику 153-154 сом чыгат. Менден канча деп сурашканда мен толуктап 155 деп коем. Бул алдаганга жатабы? Жатат. 153 болсо 153 деп эле айтыңыз. Анан кийин сдача жок тегеле коюңуз деп разы болсо бериңиз. Болсо 1 сом алып калып алам. Баарын кайтарып берем. Кейде клиенттер гостиница таап бер дейт. Же болбосо тиги же бул гостиницага айда дейт. Менин жоопкерчилигим кандай болуп калат? Кыз бала болуп айдатышат дейт. Эгерде билсеңиз зынага, жаман жакка кетип аткан, анда болбойт. Атак мисалы жөн эле алга бир жерге жолугушу бар, же болбосо дагы бир туулган күн бар, же тууган же бирсе чакырган. Эми кичине андай болсо, анда мейли. Сиз да алып барган акыңызды аласыз, анын ар жагында кандай иш кылган болсо, ага жоопкер эмессиз. Бишкек Стамбул Америкага учканда намазды каза кылбай окуш үчүн кайсыл убакыт менен окуш керек? Азыр технология өнүккөн. Стамбулдун азыртан эле немеси саатын карайсыз да, саат канчада жетесиз? Стамбулда 5 убакыт намаздын немесин алып алып. Америка учсаңыз да ошондой. Бизде ошол учуп атканда ушундай кылат элек, 2-3 мисалы алып туруп эле учуп баратасыз. Кайсы намаздын убагында эгерде көбүнчө кайсы 2 саат болот да минимумчу. Аларга оңой эле да. Катар келип калганда ошол кайсыл жерден өтүп баратсаңыз, ошол жердин намаздын убактысында окуп кетесиз. Макулбу? Америкага учуп баратасыз, Европадан учуп кетип атасыз үстүнөн. Европада азыр кайсы убакыт? Ошого болжолдоп окуйсуз. Илим алууда сырлар болсо бөлүшүп коесузбу? Илим алууда сыр мээнет. Алла Тааладан дуа кылыш керек. Ла юстата'л илм би рахатил жисм. Илим дененин рахаты менен эч качан келбейт. Бар курсакта кайгы жок, анан илим келип кал, андай жок. Алма пош, андай озума түш жок андай. Мээнет керек болот бул жерге. Баары мээнет керек. Албетте ихластуулук менен иншалла күнөөлөрдөн сакташ менен. Баягы имам Шафии рахимахулла аябай зейиндүү, ушундай кыйын болгон да. Анан күндөрдүн биринде кичине памяти алсырап, жакшы илим жукпай калганда анан Ваки деген устазы бар. Ошого арызданып, шакауту иля устази Ваки'ан су'a хифзи фа аршадани иля таркил ма'аси фа иннал илма нурун мин илахи ва нуруллахи ла ю'та ли аси. Ондай дейт. Мен арызданып калдым, памятым начарлап калды деп. Ал мага жолдомо айтты дейт. Не деп? Күнөөнү таштагын деп. Анткени Алла Тааланын илими нурун мин илахи фа иннал илма нурун мин илахи. Алла Тааладан бул нур бул. Илим бул Алла Тааладан берилген бул нур, күнөөкөргө берилбейт депчи. Туугандардан сурасам, фамилиям бабамдын өгөй атасынын ысымынан коюлуптур. Эмне дейсиз? Фамилияны алмаштырып шартпы? Алмаштырып койсоңуз болот. Азыр кыйын эмес го. Батыш насаранилердин тарых, саясат, экономика жана башка илимдердин багытында китептерди окуса болобу? Аларда биз үчүн пайда барбы? Өзүңүзгө исламды жакшы окугандан кийин, ишенимди жакшы окугандан кийин окуй бериңиз. Керек. Алардын куралын да билиш керек. Кайерде Алла душманынын куралын билбесең, андан сактанган да кыйыныраак да. Константинополду алуу боюнча хадис сахихпи? Жана ал Язид ибн Муавия же Мухаммад Фатихке таандыкпы? Эми Константинополь боюнча сахих пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар. Айткан. Ла туфтаханна ал-Кустантиния. Константинополду Кустантиния деген пайгамбарыбыз. Константинополь азыркы Стамбулда. Бул мурдагы Византийский империянын ошол столицасы болчу да. Фа ни'мал амир амираха. Кандай дагы жакшы ошону фатых кылган адамды амир деп айткан. Ва ни'мал жейш, заликал жейш. Кандай дагы ошол Константинополду жеңген амири дагы аскерлерин дагы пайгамбарыбыз мактаган да. Бирок бул мисалы азыр сиз айтып атканда Язид ибн Муавиян жоосу Мухаммад ибн Фатихка таандыкпы деп кээ бир уламалар Мухаммад ибн Фатих ошону колго алган деп айтышат. Бирок мисдак бир эле эмес, бир канча болушу мүмкүн. Кыямат күнгө чейин дагы кандай заман бар, ким жеңет, акыры заманда бирок
имам Махди келгенде Константинополь ең ақырқысы фатих кылган ошол болот. Канча зикирлер бар, ушуну айтып берсе. Зикирлер көп, эми кайсынысын бирсин айтабыз. Афзал зикр ла илаха иллаллах. Эмнеге Кур'ани Каримде орус же кыргыз тилинде которгондо мааниси төмөнгөндөй болуп айтышат. Биз инсан жана жинди жараттык ибадат кылууга, жана мы не спаслали вам железо деп Алла Таала өзүн көптүк мааниде айтат. Адепсиз суроо үчүн кечирим сураймын. Жо, мындай да, Кур'ан араб тилде чыккан. Араб тилде жам сыйга менен келгендери бул муфаткада иштетилине берет, эч кандай немеси жок. Экинчиси, негизгиси таазим, азамат үчүн. Анан Алла субханаху ва таала кээде буну карап туруп периштелер менен бирге. Периштелер менен бирге жам сыйга сайтылынып калат. Макулбу? Себеп деген Алла субханаху ва таала биз жаныңарды алабыз деп атканы, мисалы, периштелерге буйрук. Бирок периштелер дагы жалгыз Алла кылат. Алланын буйругу менен да булар. Түшүнөрбү? Яфалуна ма юмарун, аларга буйрулганды аткарышат алар. Ошон үчүн таазим үчүн кээде периштелер аван дейт, Алла субханаху ва тааланын өкүмү менен аткарган периштелер үчүн. Устаз, мен общий баняга иштейм. Тапкан акчам адал болобу? Деги эле общий баняга түшкөн болобу? Өзүм дагы жалат болуп жүрөм. 5 убакыт намаз толо окуй албай, кышкысын башка жумуш табай албай койдум. Мындай туугандар, банядагы кесип бар го. Бул төмөнкү кесип деп айтылат. Төмөнкү кесип. Баняга түшсө болот. Эркектер аялдардан мисалы, бирок сатыр аврат эркектики тизеден киндикке чейин ошону сактап түшө берсин. Тапканыңыз арам эмес. Ал жакта ошол нажапер иш кылып атканда тапкан арам эмес. Албетте кээ бир фукахалар айткан макру деп айткан жери бар. Кесиптин өзү. Атак бул жерде сервис кызматыңыз бул адал. Субхана раббика rabbil izzati amma yasifun ва саламун аля мурсалин вальхамдулиллахи rabbil alamin. Жараткан Алла Таалам баарыбызга бак берсин. Баарыбыздын тообаларыбызды кабыл кылып, баарыбыздын үй бүлөгө Алла Таалам тынчтык, жакшылыктарды берсин. Алла Таалам şu baş koşkondorga barına salih perзенттерди берип, эч качан урушуп талашып, үй бүлө бузулбасын Аллахым. Өзү сактасын, туура жолго жолдосун, өзү колдосун, дайыма коргосун. Рахмат.